балдарды мындай тынчтандырат да. Ошон үчүн бербесең анан чагышты баштайт. Булар жаңы семьялар да. Буларды ушинтип көбөйтүп башкаларга бөлүп жаңы маткалар чыгарыш керек же болбосо. Канча убакытта бөлөсүң? Азыр мыналар бөлүнгөндөр да. Ошондо где-то 10 күн тегерегинде өзү мындай айтканда грубо айтканда 10 күн тегерегинде тегиз болуп калат. Урматтуу Сезим Груп YouTube каналынын жалпы катталуучулары, биз бүгүн сиздерге мына ушул Арсланбаб жергесиндеги жаш ишкер Шахруктун бал челектери жөнүндө жана бал арларын багуунун сырлары жөнүндө кеңири баяндайбыз. Андыктан биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Бул дүт келет, бал арларды караганы жакшы. Себеп эгерде буларды мына түтүтүп неме кылбасаң, арлар чагат да, мындай агрессивный болуп калат эгерде бул иштетпесечи. Анан бул жөн мындай чирик деп коет эми, дарактын тамырынан же болбосо өзүнөн чирип калганын алып туруп, от калап неме кылат. Буларды бир от калагандан кийин өчүш кыйыныраак болот да, ошондуктан анан түтүп турат, жакшы түтүн чыгат. Ошон үчүн ушундай чирик иштетилет. Любой деле түтөй турган нерсени жакса болот деп айтышат, бирок биз көбүрөөк ушундай чирип калган дарактын тамырын же болбосо өзүн иштетебиз да. Эми бuyakta Бүгүнкү күндө канча бал челек бар? Кайсы арынын кайсы түрүн кармайсың? Бул жерде менде 10 ящик бар. 10 ящикте 20 бал челек бар, семья бар. Алардын ар бири семья болот, ар бир семьяда бирден матка болот. Менин маткаларым ошондо Карпат маткасынан, Карпат сортунан болот. Анан Карпат, Карника, анан Бакфаст деген түрлөрү бар. Бирок бардыгы менде Карпат. Бул биздин климатка жакшы немесин пайдасын тийгизет, то есть климатта жакшы жашайт, жашайт, анан балды жакшы алып келет. Биякта көрүнүп турат, немебиз природа уже нормально да балгачы, ыңгайлуу. Өткөн жылы сыр болбосо канча бал өндүрдүң? Бул жерден мындай айтканда, былтыркы жылы жаңы немелерди, семьяларды алып келдим. Аларды мындай көбөйтүп, бүгүнгө көбүрөөк убакыт кетти. Ошондуктан өзүмдүн тамагына калтырып алганым 250 килограмм тегерегинде бал алдым. 10 яшик. 10 яшик, ошондо 20 семьяга жетип. Бул арынын башка арлардан айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы көпчүлүк айтат, немелерде кандайдыр бир миллиметр может немеде тилинде узундук бар дейт. Узун дейт. Калгандарга караганда бул балдан немени, ширени жакшы топтойт. Бул баларда кайсы оорулар болот? Алар дарылоого эмнелик кантип дарылайсың? Азыркы учурда бизде неме көбүрөөк ооруганы неме болот. Неме деп коет, өзүнүн баягындай паразитке окшош немеси бар. Кане деп коет, ошондой бар, бирок ага фунат же болбосо ленточный баягындай дарылар болот. Алар химикалык тараптан даярдалат. Бирок азыркы учурда немеден каракулжалыктар, анан баягы бир айыл бир продукт деген долбоор аркылуу алар ошондой немесиз дарылап неме кылып атат экен, өндүрүп атат экен. Эгерде бул дарылаган болсо, менин оюмча өткөндө бир адис айтты, сөзсүз түрдө балдын өзүнө да таасир тийиши мүмкүн деп айтты да. Бирок биз аны эч качан мындай экспертизасыз көрө албайбыз. Бирок экспертизада билинет, жөн билинбейт деп айтышат. Анда арларга көрүп турган болгоңузду көрүп, буну канча мал карайсыз? Жумасы, то есть күнүнө карасаң деле болот. Себеп күнүнө деле иш табылат. Күнүнө деле канча жакшы мындай карап, жакшы карап неме кылсаң, ошончо жакшы бал берет да. Азыркы учурда немеде уже бал келип аткан учур, анан жаңы семья баягы рой болуп, жаңы семьялар бөлүнүп кетпеш үчүн
күндө 3 күндө бир же болбосо 2 күндө бир карасаң деле болот. Анан жумасына бир жолу карасаң деле болот. Бирок эми ал өзүңдүн шартыңа багуу да. Азыр мен ачып көрсөк, бул жерде жаңы семе неме кылып кармаганбыз. Азыр бул жерде Карпат немеси, сорт Карпат. Анан жылуура кармаш керек деп баягы чоң демелер балчылар айтышты. Ошо мынтип жакшы неме кылып койгон. Азыр мен неме кылып айтам, баягындай шлемди кийип атам. Себеп анчалык деле менимче карабай эле неме кылтам да. Чакпайбы? Билбейм мен өзүм неме кылдым да. Караган кишине таанып калабы? Көпчүлүк ошондой да дейишет. Анан баягындай неме дейт го, баягы биометрический данные лица ошондой эле алып калат деп, ар ушундай алып калат деп атат. Бирок мен караганда неме кылбайм да. Албайм. Кийген. Бул семья бир матка болот. Бул немелерде маткалардын айырмасы китептерде жазышы боюнча бир суткасына мынча штук тукум коет деген дагы бар да. Ошол тараптан дагы Карпат жогору турат экен. Анан балдын өндүрүш боюнча, балды алып келиш боюнча азыр ачып карасак. Ошол тола балары. Бул жерде балары, анан биякта фергасы, тамагы, биякта немелер бар. Азыр көрсөтөм. Азыр жаңы чыгып келип аткан немелер бар. Баягындай жаңы арылар ушул жерден чыгат мына. Мына жерде немелер чыгат. Мыналар жаңы даяр. Буюрса мына бирден чыгып келатат. Жаңы арылар чыгып келатат. Мына жердегилер бар, буларды орусча туритин деп коет. Бизде мындай немес да, эркек ары деп коет. Анын пайдалуусу жок. Жок, анын пайдасы жок, бирок сөзсүз түрдө болуш керек. Анан немелер айтат, жазышынча ушундай немелерге коет экен да, баягы немелерчи паразит, арынын паразиттери баягындай. Оорулар ошол менен личинкасын ошол жерге коет экен, ошолордун тукумуна кошупчу. Ошондон кийин чыгат. Көбөйүшү жакшы. Канча жыл болду ушул арычылык менен? Бул арычылыкты биринчи долбоор аркылуу утуп алгам. Жаштан долбоор аркылуу ушул 10 семьяга, 10 яшикке неме утуп алгам. Грант утуп алгам, безвозвратный. Мен ошол 2018-жылы болчу. Азыр ошондо 2 жыл болуп калат. 2 жылдан бери карайм. Бирок андан мурда айтканда кээ бирөөлөрдүкүнө карагам, бирок өзүм ары кармаган эмесмин да. Бул ушундай жаңысы. Анан айтсаңыз негизинен балким ушул ары киреше табуу булак катары кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Киреше табуу булак катары. Булак катары абдан сонун неме деп ойлойм, булак. Неге дегенде азыр мисалы эсептей турган болсоң, биз бир-эки долбоорго тапшырайын деп тапшырып көргөн. Эсептей турган болсок, мындай биз эсептей турган деңгээлде боло турган болсо, бул өзүн 100-150% өзүн актайт да. Жумшаган акчаңды жөн эле актайт. Ушул балчылык ишке кызыгат элем, ушул ишти баштайт элем деген киши канча сумма менен баштаса болот эгер сыр болбосо? Ал көлөмүнө байланыштуу. Маселе сиз ушул 10 яшик менен баштаса. 10 яшик менен баштап турган болсо, ар бирин где-то жакшы семья, жакшы яшиктер менен ошо бир яшиги 7 миңден туура келет. 7 миңден.
примерно ушундай кармаса ошондо 10 яш кылам десе ошондо 70 000 акча кетет да. А бирок буну кылып койгондон кийин мындай айтканда канча көп карасаң, канча жакшы карасаң ошончолук неме болуш баштайт да, мына көрүнүш баштайт да. Мисалы үчүн бир күн жакшы карап, тамакын карап, анан баягы ооруларына карап турган болсоң, бул өлүп атканын көрүп, процессти өзүң көрүп, өзүң дагы мындай сүйлөсүң да. Ушул өзүңүз өндүргөн балдарды башка сыртка дагы сатып көрдүңүзбү? Коңшу мамлекеттерге? Жок, саткан жокмун. Бир жолу мындай шанс бир жолу болду. Жалал Абадтагы ушундай санитардык бир неме бар экен, отделение бар экен, ушундай немелерди неме берет экен да, кыскасы мамлекет тараптан сертификат берет экен. Ошолор бир жолу Ташкентке немеге бал ярмаркасына чакыруу беришти. Ушундай барып неме кылып келиңиз деп, мындай айтканда суббота ярмаркага катышып келиң деди. Суббота айтты, мен понедельник күнү кете турган болуп калдым. Просто мен өзүм даяр эмес болуп калдым да, ошо мен бара албай калдым. Анан немеден башка чет өлкөлөрдө дагы бир жер бар экен, кыйын жери, оңой эмес экен, неме болот экен. Лаборатория текшерүүдөн өткөрүш керек экен. Лабораториялык. Бизде Кыргызстандыкы өтпөйт деп айтышты, бирок өзүм мындай негизи кызыгып, же болбосо барып алып барып мен текшерип бергиле деген жокмун. Себеп дегенде международный Казакстан өтөт деп айтышты. Бул дагы ошол сатып ала турган адамдардын сөзү. Мен өзүм эле мындай болот экен, болбойт экен деп койгон жокмун. Сатып ала тургандар, биз эгерде Казакстандын лабораториясынан өткөрүп бере турган болсоңуз, биз неме кылабыз, алабыз деди. Бизге караганда, Кыргызстанга караганда, мисалы үчүн 250 может 300 сомдон болсо килограммы. А бирок ал жерде мындан анча эле түзүк суммада неме экен, карбарлар бар экен. Алдыда кандай максаттар бар? Балчылык Максаттар азыркы учурда ушундай ящиктер дагы даярдалып атат. Буюрса быйыл уже алып келем, 2 күн 3 күндүн тегерегинде келип калат. Канча яшик? Анда дагы 10 ящик кошоюн деп турам. Ошондо 20 болот. Бирок бул деле аз. Кийинки жылдан андан эле көбөйтөбүз. Себеп жаңы маткаларды алдырыш керек болуп атат. Жаңы маткалар сал оңой эмес экен. Азыркы учурда Казакстандан доставка кылып беребиз дегендер бар болчу экен, бирок карантинге байланыштуу 2020-жылга бүт бардын отказ кылып коюштур. Мен доставка кылбайбыз деп. Анан маткаларды, жаңы маткалар бул бизге мына айтканда жаңы поколенияны алып келет да. Эгерде жаңы поколение болгон болсо, алар болуп жакшы иштейт, анан көбүш жак болот. Өндүрүүдөгү жаш ишкер катары балким өзүбүздөгү тоо балын бренд кылып сыртка чыгарууда кандай жетишсиздиктер бар? Сиз эми аралашып көрүп калдыңыз ошол жерден. Азыркы учурда бир эле менин оюмча жетишсиздик бул эгерде эл аралык немеге өтө турган болсок, эл аралык деңгээлге өтө турган болсок, анда неме бизге лаборатория проблема болушу мүмкүн. А бирок может биздин Кыргызстандын лабораториясы да өтүшү мүмкүн. Анда эле барып текшертип, же болбосо ошол партнерлер менен сүйлөшүш керек. Сыртка алып чыгыш үчүн ушундай шарт керек болот. Эгерде азыркы учурдагы Алайдагы, анан башка жерлердеги тоо балы жакшы эле бренд болуп атат. Биздин азыркы максат ушундай бренд кылыш, анан жаңакты дагы кошуп, ушул экөөнүн бир продукт кылып чыгарыш да. Демек, Арсланбап тоо балы менен Арсланбап жаңагын бир брендке алып чыгабыз. Ушундай максат бар. Себеп дегенде бал ушул жерде өзүбүздө, себеп өзүбүздөн алат, анан жаңак дагы өзүбүздө. Балды өндүрүүдө жасалма кошумчаларды кошо бербейсиздерби? Эми маселен сизди көрүп аткан
биздин экран артындагы же болбосо ошол ютубтагы катталуучуларыбыздын арасында мен таза бал алат элем десе сизден алса ишеничтүү болобу же сиздер да бирдеме кошо бересиздерби? Маселен, кээ бирлери сахар кошо берет дейт. Эми мындай биздин балдан айырмасы эгерде ошо кум шакерди аралаштырса деле ошо балга окшоп калышы мүмкүн, может ажырата, может жок. Бирок бул жерде эң негизгиси баягы iPhone сыяктуу эле да. iPhone эмне үчүн баалуу болду? Мисалы үчүн себеп ал уверенный телефонду коркпой кармайсың. Эгерде өгүн эсинен чыгып калса, ал жизнь ача албайсың. Мисалы просто ошол жерде уверенность, мындай ишеничтүү деп биз айта алабыз. Балдын кошо ошол сезонуна кумшакерди берип койсоң эле көп бал чыгат. Бирок ошо баягындай iPhone болбой калат да. Ал жөн эле китайский болуп калат. Ал эми аларды мындай мөжбөрү негригине чыгам дегенден кийин ал сөзсүз түрдө экспертиза болот. Экспертизада эмнеден кылды бардыгы бүт чыгып калат. Аны эч качан алдай албайсың. Лаборатория чыгарып коет. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул тоо коюнундагы Арсланбап жергесиндеги бал өндүргөн жаш ишкер биздин Шахрух досубуздун ниет тилегин көрдүңүздөр. Шахрух мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Жаратканым ушул ыйык Рамазан айында тилеген тилегиңизди кабыл кылсын. Арсланбап жаңгагы менен Арсланбап тоо балын бренд кылам деген чоң максатты көздөпсүз. Кудайым ошол максатыңызды орундатсын деп тілеп калам.